Ассаламу алейкум достор, сиздер менен Крут Трейдер. Мен бул видеодо сиздерге лайф торговля көргөзүп берейин дедим. Мен кандай системамен торговля кылам, кандай пландарды карманам жана башка достор. Так, азыркы чакта мен анализ кылып койдум, бирок мен кичине эле риск кылайын дагы $50 мен на понижение ачайын. GBP GPI валютный парасы 81% менен GBP GPI валютный парасын ачып карай турган болсок, бизде ылдый жакта күчтүү локальный областтар бар, бирок бул локальный областтарга чейин свеча жеткен эмес. Бирок потенциал движения күчтүү болгондуктан бизде ушул жерге чейин кайра тест кылып түшүп келиши керек болот. Эгер часовой таймфреймди ачып карай турган болсок, часовой таймфреймди дагы ылдый күчтүү жеткен эмес. Бул свеча азыр ылдый күчтүү кызыл болуп туруп, менин оюмча ылдый күчтүү түшүп кызыл болуп туруп, анан неопределенный свеча болуп жабылат. Рынок кайрылар алдында неопределенный болуп жабылат деп мурдагы видеолордо айтып келгенбиз. Так, эми достор, караңыздар, мен кечээ күнкү закрытый сделкаларды көргөзөйүн. Кечээ күнкү закрытый сделкаларына караңыздар, USD GPI валютный парасында 15.26да, 15.28де, 15.50дө. То есть бияктагы времялар менен валютный паралардын названиясы менен эмне үчүн айтып аткам достор? Могул жерде мисалы үчүн 10 сделка бар болгон болсо, ошол 10 сделканын тең бир эле валютный парада бир эле позицияны кармап туруп скриншот кылып алса болот достор. Көпчүлүгү мисалы үчүн мен укмуш торговля кылам деп туруп ушинтип жабылган сделкаларын скриншот кылып жөнөтөт. Бирок бул жерден караңыздар достор, алардыкы валютный паралары да окшош, бул жактагы убакыттары да окшош. Бул значит бир эле валютный парадан 10 сделка ачып туруп, ошол 10 сделкасынан плюс болгон, минус болгондор ылдый жакта катылып калган, плюс болгондорун көргөзүп койду деп билсек болот достор. Мына биздикин караңыздар, мына USD GPI валютный парасы, CHF GPI, Euro GBP, Euro USD, Euro USD, Euro USD, CAD GPI, AUD CHF. Мына Euro USD үчөө окшош болуп атат, бирок времялары бөлөк-бөлөк. Это значит биз анализ кылып турган торговля кылабыз. Анализ кылып, бир позицияны карап алып, анан кийин торговля кылабыз. Бүгүнкү эзебинен мына кече 21 апрель болчу. Бул кече бүгүнкү статистика. Бүгүнкү эзебинен мен биринчи сделка ачкан чагым достор. Мен кандай концепция менен, кандай система менен торговля кылам достор? Мен биринчи мисалы үчүн валютный паранын проценти көп болуусун издейм биринчи чакта. Мисалы VIP каналга деле мен сигналды ушундай кылып берем достор. Мисалы үчүн CAD GPI валютный парасы турат 87% менен, 87% менен. Эми мен 75тен өйдө болсо уже сигнал бере берем. 75%тен өйдө болсо валютный пара мен уже сигнал берем. Так, CAD GPI валютный парасын мен мисалы проценти көп деп турушун тандайм. Анан мен бул жактан CAD GPI'ди ачып көрөм. Кандай позицияда турат? Жакшы позицияда, волатильный чакта, же сигнал берүүгө мүмкүн эмеспи, сделка ачууга мүмкүн эмеспи балким деген ойлорду дагы эске алып туруп анан сигнал берем. Так, достор дейт. Так, достор, 4 сааттык таймфреймди ачып карай турган болсок, 4 сааттык таймфреймде ылдый көздөй, ылдый локальный областка чейин жеткен, уровень поддержкага чейин жеткен, графикте кичирейтип карай турган болсок, мурдагы чактарда дагы бирде уровень болуп тур. Андыктан таймфреймди бир күндүккө коюп дагы бир карап көрөбүз. Кандай уровеньдер бар бул жерде? Балким эгер уровень слабый боло турган болсо, рынок ылдый көздөй түшүп кете бериши мүмкүн. Андыктан мына бизде күчтүү уровень ушул жерде турат достор. Бирок күчтүү уровеньге жете элек, жетпей жатып, бул уже откат алып кичинеден ойнотууда. Андыктан биз бул жерден 4 сааттык таймфреймди дагы бир ачып карап коелу. 1 сааттыкты дагы бир ачып карап коелу. 1 сааттыкта да ылдый кетеби, 1 сааттыкта дагы ылдый кетет экен. 5 минуттук таймфреймди ачып карай турган болсок, 5 минуттук таймфреймде свечанын жабыларына бизде 2,5 минут калып аткан экен. Бирок биз бул жерден 8 минутага GBP GPI валютный парасында $50 минуска кетип атабы. Мен 2,5 эсе эмес, 3 эсе көбөйтүп туруп, кайра CAD GPI валютный парасында мен отработка кылып көргөнү умтулам достор. Ушул сделкам плюс болсо, менин могул GBP GPI валютный парасындагы минус болгон $50 жабып кетмекчи. Эгер жаппай турган болсо, биз дагы дальше дагон кылабыз достор. Эми достор, пландар боюнча айта кете турган болсок, мына примерно мен ушундай план менен иштейм. Мисалы $1000 менен берде эсеп көргөзүп берген мурда видеолордо эле $1000 20%-не гана торговля кылышыңыздар керек болот. Бир торговый сессияда, мисалы үчүн бир отуруп торговля кылганга 20%-ын гана алыңыз общий депозиттен. Анан кийин 20% менен торговля кылып туруп планыңызды жапкандан кийин, минус планын же болбосо плюс планын жапкандан кийин 2-3 саат өткөрүп, же болбосо 1-2 күн өткөрүп туруп, анан кийин
анан торговля 1-2 күн эмес, 1 күн өткөрүп туруп анан торговля кылыш керек болот. Мисалы үчүн $1000 20% $200 болот. $200 $200 ичинде 5-6 дагон камтылышы керек достор. Мисалы сиздер 5 же $10 торговля кылсаңыздар, могул $200 где-то 4 дагонго чейин жетет. Биздин биринчи сделка минуска кетти. KGP валютный парасында минуска кетип калса, плюска кетип калса жакшы болот. Минустун баары жабылат. Эми достор, мен ушундай планды арманам, примерно түшүндүңүздөр деп ойлойм. Биздин VIP канал кошулуңуздар, мен ар бирөөңүздөрдүн жазып берген депозитиңиздерге, пополнение кылган депозитиңиздерге мен план түзүп берем. Убактымда оротуп, бекер эле план түзүп берем. Мага кайрылгыла, мага жазгыла. Ар бирөөңүздөргө канча сделкадан коюп башташ керек, канчасын гана колдонууга мүмкүн бир торговый сессияда, калганын канчасын резервде кармаш керек запас кылып дегендей план түзүп таблица түзүп берем. Уялбастан, тартынбастан жаза бериңиздер. Андан кийин, пландан кийин достор, эмне үчүн планды айтып атам достор? Биринчи план маанилүү. Эгер планыңар жок боло турган болсо, анализиңер 70-80% проходимый болсо деле минуста жүрө бересиңер достор. Андыктан эң биринчи очередь план болгону маанилүү. План боло турган болсо, силердин анализиңер, сделкаңардын сделкалардын өтүмү, анализдин проходимости 25% түшсө деле, 25% түшсө деле, силер всегда плюста болосуңар, эгер планыңар туура болгон болсо. Так, бул жерден дагы бир дагон ачып коеюн достор. Мен негизи рыноктун волатильность эмес экенин карабай эле кирдим, бирок бул жерден биз дагы ылдый на понижение откат алабыз. Себеп дегенде мен жана айткандай эле KGPI валютный парасынын ылдый жактагы чоң уровеньге чейин жеткен эмес. Чоң уровеньде булар цель кылып алышы керек болчу, андыктан ылдыйкы чоң уровеньге чейин азыр тест кылып түшүшү керек болот. Балким даже $150 минуска плюска жабылып кете турган болсо, ал уже аябай сүйүнүчтүү кабар деп билсек болот. Эми достор, андан кийин мисал ала турган болсок, мен план менен биринчи очередь планды арманам. Пландан кийин мен кандай концепция менен торговля кылам? Мен технический анализ менен торговля кылам. Свечной анализди дагы учитывать этип эске алып торговля кылам, жана объемдорду дагы эске алып торговля кылам. Бул биринчиден. Экинчиден, маркет мейкерлердин дагы психологиясын эске алууга умтулуу керек болот достор. Себеп дегенде, мисалы үчүн силер smart money менен торговля кылып атсыңар, технический анализ менен торговля кылып атсыңар. Технический анализ менен smart money окшош эле негизи. Мейли кандайдыр бир анализ менен торговля кылып атасыңар, бирок ошол анализди маркет мейкерлер дагы билет достор. Маркет мейкерлер бар бул жакта, банктар бар, чоң крупный игроктор бар. Мисал кыла турган болсок, караңыздар. Ушул жерде зона скопления болгон. Мисал кылып берип атам да сиздергечи. Рынок өйдө да кете албай, ылдый да кете албай, ушул коробка, ушул боковиктин ичинде эле зона скопленияда ушул жерде чогула берген. Булар эмне кылышат? Ушул жерде зона скопления болуп атат. Бул жерде сатуучулар менен сатып алуучулар теңме-тең болуп бири-бирине тирелишип жаткан чагы. Эми рынокты бир жака өстүрүш керек же түшүрүп жибериш керек да достор, чтобы баардыгында движение болуш үчүн. Анан бул жерден эмне кылат? Бул жерден маркет мейкерлер мисалы үчүн чоң инвестиция кылышы мүмкүн. Ушул баада мисалы үчүн мисалы криптаны ала турган болсок, монета сатып алышы мүмкүн, же жана башка инвестиция кылат да, грубо айтканда. Инвестиция кылгандан рынок бизде эмне болот? Рынок өйдөгөсдөй өзөт достор, ушул консолидациядан чыгат. Бизде бул жерде маркет мейкерлер рынокто либо консолидациядан на повышение чыгарат, же болбосо на понижение түшүрөт. На понижение түшүргөндө маркет мейкерлер дагы өздөрүндө инвестицияларын кармашат алдын ала эле. Ушул жерден мисалы үчүн инвестициясын сатып жиберет достор, мына могул жерден. Караңыздар, резко түшүп кеткен. Муну эмне үчүн кылышат? Маркет мейкерлер уштоп рынок бир орунда калып кетпеш үчүн рынокты башкарууда десек болот. Маркет мейкерлер эле эмес достор. Маркет мейкерлер ликвидностьты карайт. Бирок ошол эле чакта рынокко, базарга чоң банктар, крупный игроктор, көптөгөн чоң банктар бар достор. Биз $1000 менен $10,000 менен берде биз рынокко таасир бере албайбыз. Бул жерде $100,000, даже $1,000,000 суткасына айланат достор. Андыктан силер ойлогула, мен $50 ачсам, мага против рынок кайрылып кетти, значит мен $50 рынокко таасир берип койду деп дагы ойлонбой деле койсоңор болот. Эми достор, мен маркет мейкерлердин психологиясын учитывать этип, эске алып туруп торговля кылам дайыма. Эми
пландарды көргөздүм достор. Анан кийин мен ушундай дагон колдоном. Мисалы үчүн караңыздар, менин балансымда азыр $6000 ашык турат. Эми мен $50 сделка ачып атам, туурабы? $50 сделка ачып атам, мен ушул дагонду колдоном. Google'га кирип туруп калькулятор мартингейла деп жазсаңыздар, мына ушундай болуп чыгат. Бул жерден мисалы үчүн биринчи сделкаңыздар канча болот? Мисалга ала турган болсок, мисалы биринчи сделка $50 менен башталсын дейли. Валютный паранын доходносту 80%, валютный паранын канча пайыз, валютный парада канча пайыз киреше берет. Эми валютный парада 70% болсо 70 деп жазасыңар, 80 болсо 80 деп жазасыңар. Мен 70 менен эсептегем. 5 жолу подряд минус болгонго чейин расчет чыгарып бер дедим. То есть 5 дагон чыгарып бер дедим, мына 5 дагон чыгарып берди. Биринчи сделка $50 ачтым. Бул минус болду дейли. Мен кийинки сделканы $112 ачам. Бул дагы минус болду дейли. Бул дагы минус болсун, бул дагы минус болсун. $569 төртүнчү жолу ачканда менден баардыгы моун баарын кошкондо менден $985 кеткен болот экен, эгер $569 дагы минус боло турган болсо. То есть мен $50 сделка ачып баштасам, менин $1000 төрт эле дагонго жетип калат, достор. Көрдүңүздөрбү? Эми ушул жерин өзүңүздөргө ылайыктап туруп дагы дагондорду чыгарып алсаңыздар болот. Жакшы болот, өзүңүздөргө ыңгайлуу болот, достор. Так, сделканын жаларына 20 секунд калып атат. $450, биздин $150 минус болду. Караңыздар, менде закрытыйларды ачып карай турган болсок, уже 2 минус и 1 плюс болуп атат. Көрдүңүздөрбү, достор? Бул жерде план менен дагондор көбүрөөк маанилүү. Эмне үчүн бөлөктөр сиздерге бул нерсени айтпайт? Минус болду сделка, үстүнкү сделка плюс болду, моузукту вообще көптөр жакшы көрөт болуш керек. Чырчың звукта. Так. GBP GPI валютный парасы $50 чыкканбыз, минус. Андан кийин $150 чыкканбыз, ал дагы минус. Андан кийин $150 мен 3кө көбөйтүп туруп дагы $450 чыккан, бул плюс болду. Мунун кирешеси $360 болду. Эми караңыздар, менден $200 минус кеткен болсо, бул менин акыркы $450 $360 киреше алып келип атат. 360-тан могу минус болгон $200 ала турган болсок, $160 мен дагы алдыда плюстамын, достор. Бу жерде сделканын туура болуп өтүмдүү болуусу көп деле маанилүү эмес. Бул жерде дагон менен эң башкысы план. Мисалы үчүн, силердин депозит анализиңер 25% өтүмдүү дейли да, достор. Мисал ала турган болсок, 25% өтүмдүү. Так, ушундай чоң менен жазып коеюн. 25% өтүмдүү дейли. Эми 25% өтүмдүү болуп аткандан кийин пайыз негизи өзү 100ке чейин эле болот негизи. 100%тан уже өйдөңкүлөрү алар кошумча пайыз деп эсептесек болот. Негизи пайыз өзү 100ке чейин эле болот. Анан кийин 25% 100%дын 25%ын ала турган болсок, нар жакта 75% калат. Туурабы? 75%дын, достор, 75%-ты, то есть 100 эле пайызды 25ке бөлө турган болсок, бизде 4кө бөлүнүп берет, 25тен 4 үчтүк чыгат. 100%тан. Эми мисал ала турган болсок, 25% эгер сделкаңыздар өтүмдүү болсо, нар жакта 75% 3кө гана бөлүнөт. То есть сиздерде 100%дын ичинен 4 сделка чыгышы керек 25ке бөлгөндө, 25%тан. 5ти жөн эле чыгып койдум. 4 сделка чыгышы керек. Эми ушул 4 сделканын, достор, 25% өтүмдүү болсо, 4 сделкаңыздардын сиздердин бирөөсү плюс болуп турат всегдачы. Мисалга ала турган болсок, үчөөсү минус болсун, макул. Бирок силер ушул 4-чү неме менен, сделка менен плюска чыгып атасыңар. Көрдүңөрбү? Бул жерде анализдин көп деле маанилүү эмес, достор. Бул жерде эң башкысы план жана ошондой эле дагондорду туура колдонуу. Азыркы жактан өзүңүздөр көргөндөй эле караңыздар, мен 2 сделка минус болду. Бүгүнкү апрелдин 22-си боюнча саат 12:30 болуп атат бизде. 3-чү сделкам $450 болчу дагону менен. 3x дагон менен 3 эсе көбөйткөнбүз. И $450-дун кирешеси мурдагы $200 жабып, мен дагы $160 плюста калдым, достор. Мен бул жерде аябай деле анализ кылган жокмун. И, соответственно, плюстамын планга жараша. Эми мен кандай концепция менен торговля кылам, достор? Мен технический анализ жүргүзөм, жана айткандай эле, и свечной анализ, и объемный анализдерди эске алып торговля кылам. Мен объемный анализ боюнча, технический анализ боюнча, и свечной анализ боюнча мурдагы видеолордумда көп
жолу көргөзүп келген бир эле видео эмес 3-4 видеодо бар болушу керек достор. Ошол жактан көрүп аласыздар деп ойлойм. И андыктан азыр мен дагы 1-2 сделка ачып, дагы 1-2 оюмду айтып берейин и андан уже видеону бүтүрө берсек болот деп ойлойм достор. Так, евро USD валютный парасын ачабыз. Евро USD валютный парасын ача турган болсок, караңыздар, бизде рынок ушул уровеньден өйдөгөстөй, уровень сопротивлениянын өйдөгөстөй тешип өткөн. Бул жерден даже новость менен тешип өткөн же маркетмейкерлер да тешип өткөргөн десек болот. Эми ушул уровеньден үстүнө чыккандагы ушул уровеньден үстүндө турат. Эми ушул уровеньди мурда пробивать эте албай жаткан болсо, азыр ушул уровеньдин үстүнө чыгып алыптыр. Значит, бизде рынок болду. Азыр 80% учурда ушундай чактарда ылдый көздөй рынок кетпейт. Мындай жерден өйдөгөстөй кетиши керек болот. Мына 5 минуттага давайте $57 на повышение ачабыз достор, ылдый жактан откат болгон жерден. И бул жерден байкайбыз. Кайсыл жерден бул откат бериши мүмкүн. Мына ушул уровень поддержкадан, ушул локальный областтан откат бериши мүмкүн. Же болбосо дагы чуть ниже, мынакей могул жердеги уровеньди көрүп атасыздар, барыңыздар. Так, өйдө чыгып кетти, кечиргиле. Мына ушул жерде турушу керек болот. Ушул жерден откат алышы керек болот. Бизде саат 12:35 болду, саат 12:35те новость эле чыкпашы керек по идее. И соответственно азыркы чакта бул свеч анжаларына бизде 4:12 калып атабы? 4:12 калып атат, сделканын жаларына 4 минут калып атат примерно. Могул свеч, акыркы свеч откат берип жабылбаарына уже көзүм жете баштады достор. Биз могул уровеньден откат алат дегенбиз. Так, көрөсүз достор, мен на крайняк дагон ачып кое берейин бул жерден. Так, 3x'ке көйтөбүз да, кайра на повышение и ушул уровеньден откат алабыз достор. Себеп дегенде мурдагы уровеньдер уже пробит достор. Рынок өзү восходящий трендте келген, өйдө өсүү багытында. Үстүнкү локальный областтарды карай турган болсок, мына бизде ушул жерде локальный область болгон. И ушул жерде дагы бир жолу повторно тест кылып көрүшү керек болот. Ал жерге дагы деле рынок жете элек достор. По тренду өйдөгөстөй дагы ушул глобальный чоң уровеньди дагы бир жолу тест кылып көрүшү керек болот достор. Эми мен на откат на повышение ачылдым. Азыр сделка $150. Эмне үчүн ылдый жактан да $150 ачылдым? Бул ошол мурдагы ачылган $57 вдруг дагон кылып ачылдым достор. Негизи мындай кылып торговля кылбаш керек. Сделка жабылбай жатып кийинки дагонду ачпаш керек достор. Эч качан шашпаңыздар. Мен азыр эмне үчүн шашып жатам? Просто видео аябай узун болуп кетпесин деп. Мен видео кыскараак болсун деп ушинтип дагонду бат-бат эле алдын ала эле аныктап коюп жаткан чагым. Кийин уже силер жакшы торговля өз алдыңарча жакшы торговля кылып калгандан кийин деле силер ушинтип торговля кылсаңар болот. Биринчи сделкаңар жете электе. Мен уже көзүм жетип калды да. Могул $57 50 на 50 болуп турат, 50-ге 50% болуп турат, 50% плюс жаларына ишенип турам, 50% минус жаларына дагы ишенип турам. Андыктан бул сделкадан үмүттүстүм дагы мен кийинки дагонду ачтым достор. Эми достор, жанагындай шылуундарга, эптеп эле сливайт этиш керек деген адамдарга мурдагы видеодо айткандай эле ишенбеңиздер достор. Себеп дегенде адамга ишенсе болот, трейдингде адамга ишенсе болот экенин кантип билебиз? Трейдерлер, жакшы трейдерлер достор, адекватно, жакшы ой менен, туура ой менен иштеген трейдерлер всегда элдин көйгөйүн ойлойт, подписчиктеринин көйгөйүн ойлойт, катталуучулардын көйгөйүн ойлойт достор. Мисалы үчүн, кантип адамдар минуска кетпей тургандай план түзүп беришим керек мен, кантип адамдар плюска кетпей тургандай кылып туруп бир концепцияны үйрөтүшүм керек, мисалы үчүн деген нерселер бар. Жанагы Кыргызстандагы бинардык опцион менен трейдерство кылып аткандар, там аттарын атабай эле коеюнбу, в общем, көп Кыргызстанда бинардык опцион менен, в общем, трейдинг менен алектенип, трейдингден акча көтөрөсүңөр, укмуш байып кетесиңер деп тартып жаткан адамдардан көп. И ошонун баардыгы шылуундар достор. Алар только OTC'де торговля кылып, $1 $1000 чейин разгон кылып, $1000 чейин жетип кеткендерин көргөзүп, эгер достор ошондой торговля боло бере турган болсо, аларга үйрөтүп, не зачем турабы? Адамдарга үйрөтүп, рефералкасы менен регистрация кылдырып. Мен достор, мен бул жактан көп акча таппайм. Мен өзүмдүн акчам менен торговля кылам. Өзүмдүн выводтарымды, поступленияларыма чейин көргөзүп келем достор. Көптөр даже поступленияларында көргөзбөйт. Мен поступленияларында көргөзүп келем.
Жанагындай видеолорду кандай кылып тартат? $1 менен $1000 чейин көтөрүп алгандар, $2000 чейин көтөрүп алгандар. Мисалга ала турган болсок, достор, караңыздар. Мен $150 сделка ачтым. $150 сделка ачкандан кийин менин балансымда 6450 калды. Эгер ушул $150 минус болуп кала турган болсо, мен ушул жер видеонун ушул жерин кесип алып коёмун дагы, кайра ушул $150 бул баланска сейфтен алып чыгып кошуп коем. Жанагындай видео тарткандар сейфинде $1000 же $2000 кармашат. Чтобы жанагындай минус болуп калганда сейфинен алып чыгып кайра балансын орундай кылып кое тургандай болуп. Анан $150 минус кетти. Минус кеткен сделкаларын ачып көргөзбөйт, достор, алар. Көргөзбөйт дагы, бул жака кошот дагы, видеону кесип алып коюп туруп, кайра сделка плюс болгонго чейин кайра сделка ача берет, достор, ошентип. Анан плюс болгон моменттерин баардыгын бир видеого улап коюшат, достор. Андыктан эң башкысы план, достор, биздин веб каналга кошулуңуздар, биздин закрытый каналга кошулуңуздар. Бизде торговый пландар менен торговля кылуу, анализдер, стратегиялар жана ошондой эле психология баардыгыбыз биргеликте баарлашып биз иш алып барабыз, достор. Так, $450 менен мен кайра эле евро USD валютный парасын бери ачып көрөйүн. Лыйкы локальный областька чейин уже түшүп кетти. Мына караңыздар, достор, мен түшпөйт дегем, бирок түшүп кетти. Биз кудай эмеспиз да, достор. Эч бир дагы трейдер кудай боло албайт. Эч бир трейдер алдын ала 100% рынокты билип кое албайт, достор. Андыктан бул жерде силер алдырып жатканда аз алдырып, кайра алып жатканда көбүрөөк алганы аракет кылыш керек. Любой эле платформада, хоть крипто биржада болсун, хоть бинардык опциондордо болсун, хоть фондовый биржа, форекстерде болсун да, достор. Эми бинардык опциондордо карай турган болсок, мисалы жанагындай Ringo Trade деген так, биринчи сделкабыз минус болду, айтып коеюн. Жанагындай Ringo Trade'де отургандар бар. Ringo Trade бинардык опционго киргизип койгон. На самом деле Ringo Trade бинардык опционго кирбейт, ал казиного кирет, достор. И жана ошондой эле могул Pocket Option'ды же ушундай бинардык опциондорду Лохотрон дегендер бар. Лохотрон, казино дегендер бар. Эмне үчүн казино деп сурай турган болсоң, эч ким жооп бере албайт. Себеп дегенде бирөө казино деп айтып койгон, ошол адамды угуп келип алып эле айтып берет. На самом деле бул жерде мисалы форекс трейдингда, форекс даже криптодан да өйдөрүп турган трейдинг, крипто чыкканга чейин форекс бар болчу да. Форекс бул трейдинг. Эми форекстин графиги эмнеге байланган? Дүйнөлүк фондовый биржага байланган. Дүйнөлүк фондовый биржанын графигинин котировкасына байланган. Бул бинардык опцион деле то же самое дүйнөлүк фондовый биржага байланган, достор. Анан бул жерден эмне үчүн казино дейт? Бул жерден силер OTC деген пара бар, OTC деген парага кирип олуп туруп 5 секундадан силер депозитиңерди ойноп салсаңар болот. Же 1 минутадан деле ойноп салсаңар болот бул жерде. Бирок мен эч кимге 1 минутадан ойноп же 5 секундадан ойноону сунуштаган эмесмин. Сунуштарым болот, азыр деле сунушум бар. Ошол OTC параларда же жандай 1 минуталык сделкалар менен торговля кылууну сунуштайм, бирок кандай учурларда? Выходной күндөрү, дем алыш күндөрү, ичиңдеги азартыңар ичиңерге батпай торговля кылгыңар келип, дагы балансыңарды өстүргүңөр келсе, минимальный сумма менен кичине оюн кылып торговля кылып көрсө болот. Выходной күндөрү, так иш күн убактарында дайыма официалдуу параларда торговля кылган умтулуу керек болот. Мисалы үчүн мен выходной күндөрү торговля кыла турган болсом, менин балансымда мисалы азыр $6000 турат. И мен ушул $6000 ичинен мен $10, $15, $20 эле мен торговля кылып оюн кылып коем, мисалы выходной күндөрү. И так деле оюн OTC оюн, достор. OTC официальный биржа эмес, официальный, то есть пара эмес. OTC параларды Pocket Option өзү берет. OTC пара өзү кандай болуп түшүндүрүлөт? OTC пара деген бул өтүп кеткен графиктин копиясы десек болот. Ошентип түшүндүрүлөт негизи. Бирок мен Pocket Option'дан OTC параларынан күмөнүм бар. Эмне үчүн? Мисалы үчүн $1 сделка ача турган болсом, OTC парадан рынок резко тескери каршы бурулат, достор. Аны мен бир эле жолу эмес, эки эле жолу эмес, көп жолу байкаганмын. И соответственно адамдар деле, бөлөк адамдар деле көп жолу байкасаңар керек ошол нерсени. Эми ошол OTC параларды Pocket Option өзү деле тартып койгон болушу мүмкүн. Өтүп кеткен чактыкы деп туруп OTC пара өзү деле
адамдардын акчасын жыйнап аткан болушу мүмкүн. Эми мен дагы эмнени байкагам, ушул убакытка чейин көп бинардык опциондордо иштеп келгем, Pocket Option эле эмес, там Alimtrade, Binomo, IQ Option көптөгөн платформаларда иштеп келгем достор. Эми аларды ала турган болсок достор, бул платформа деле силерге өзүнүн чөнтөгүнөн бергиси келбейт. Силер плюска чыкканыңарды каалабайт достор. Бул платформалар сливщиктер, негизи бинардык опциондордун бардыгы сливщиктерге кирет. Эми бул жерден силер максимально булардан акылдуураак болуш керек достор. Так, дагы кийинки локальный областька түшкөн экен, IBO'м өсүп кеткен экен достор. Ылык уровень күчтүү экен дагы. Биз бул жерден $450 да 3 эсе көйдө турамыз. $1,500 болот. И ушул менин акыркы догонум. Бүгүнкү планы боюнча ушул менин акыркы догонум достор. Мондай торговля кээде гана болот. Мен азыр графикти да көп ачпай, көбүрөөк мен силерге сүйлөп берүүгө умтулуп атам достор. Андыктан мындай торговля да болуп турат. Главное, эң башкысы өзүңөрдүн минусуңарды кайтарып алганды, пландан чыкпай торговля алганды жана ошондой эле 25-30%тан өйдө өтүмдүү анализиңер болуусу зарыл достор. Так, мой сделка жабылганча видеону бат-баттан кылып коем. Тиги сделка минуска жабылды. Сделка жабыларын аз калганда жыйынтыктайбыз бул видеону достор. Так, достор, сделканын жабыларына бизде 2 минут калып атат, 2 минут 10 секунд калып атат. Ошол жерден дагы бир сөз достор, көпчүлүктүн оюнда алып жүргөн суроолору боюнча да. Азыр мен могу сделка плюс болсо дагы, минус болсо да мен токтолом план боюнча достор. Мен минус болуп калсам да токтолом дагы, и минустарымды мен анан кайтарам. Себеп дегенде азыр волатильностьти караңыздар, мен бир анализ кылдым, и ошол анализиме туура келгенче мен дагон колдоно берип, уже мен 3-чү дагондо турам. Көрдүңүздөрбү? Значит, мен анализиме рыноктун волатильностью туура келбей жатат десек болот. Анализ келе эмес, и время экспирация, могул сделканын убактысына дагы туура келиши зарыл. Эми бул жерде мисалы үчүн бар, мына караңыздар, мен азыркы чакта $600 таптым достор. Мен болжолум боюнча, точно билбейм, эгер балким көп да болуп калышы мүмкүн, аз да болуп калышы мүмкүн. $600 таптым, примерно да, болжолу менен. $600 тапкандан кийин көпчүлүк айтат: блин, Али, коруп трейдер, сен 1 сааттын ичинде $600 таап атсаң, сен не кыласың адамдарга үйрөтүп? Адамдарга сигнал бербей не кыласың деген вопростор бар достор, көпчүлүгүндө. Эми ошолорго сиздерге жооп. Партнерский деген бул бизнес ссылка менен каттап, мисалы биздин базага байлап атпайбызбы? Бул партнерский деген бул дополнительный киреше, кошумча киреше болот бизге достор, биринчиден. И экинчиден, сен $600 таап атасың деп атсыңар да достор. 1 сааттын ичинде $600 таап атасың, 1 сааттын ичинде $1000 таап атасыңар. Бирок мен ошол эле $1000 таап аткан чакта мен кайра $1000 да жоготушум мүмкүн болчу. Мына азыр мен могу $1,500 жоготуп да алышым мүмкүн болчу. Ошол жагын дагы эске алуу керек достор. Себеп дегенде мен бул жактан дайыма эле $600 таба бербейм. Бир кездерде мен ошол $600 жоготом. Бир кездерде $1000 жоготом, бир кездерде $2000 жоготом. Бирок көпчүлүгү тапканын эле көргөзөт да, мен сыяктуу болот. Мен азыр мына лайв торговля кылып көргөзүп бердим силерге. Минусун минустай, плюсун плюстай, дагонун дагондой и минустардын жабышы. Так, сделканын жабыларын 2, 1. Ушул звук баарына жагат кеп, ушул звук баарыңыздарга угулуп атат деп ойлойм. Рабочий столдун звугун кошуп койгом, угулушу керек сиздерге да ушул звук. Так, эми мына караңыздар достор, 2 эле плюс. Азыркы чакта мен өзүм айткандай, сиздерге айткандай 25% өтүмдүү болду менин анализдерим. Рыноктун волатильностьун учитывать этип, рыноктун волатильностьун эске алып, и жана ошондой эле сделкалардын время экспирациясын эске алганда, менин анализимдин өтүмү азыркы чакта 25% болду. Мисалы үчүн караңыздар достор, могул жерде ала турган болсок, мисалы могул жерде караңыздар, 4 сделка турат. Евро USD валютный парасында 4 дагон турат, то есть
Биринчиси мен $57 ачылган, бул минус болду. Экинчиси $150 ачылган, ал дагы минус болду. $450 ачылган, ал дагы минус болду. Бирок төртүнчү сделка плюс болду достор. Менин сделкамдын анализинден өтүмү 25% болду. 25% болгондон кийин соответственно ошого жараша 4 сделкам минус болду дагы, и 25% анализим иштеп кетти достор. Андыктан мен кайра минусумдун баардыгын жаап алдым. Эгер мен могу $1,500 минус боло турган болгондо, мен торговляны токтотмокмун. Эгер минус болсо, минус болгондой кылып туруп бул видеону чыгармакмын достор. Бул жакта караңыздар, бүгүнкү эсебинен биринчи торговля, мынакей 22 апрель. Бул жакта болсо апрелдин 21, бул вчерашняя торговля, кечинки торговля. Мисалы үчүн биздин аналисттер, биздин концепциялар, время экспирациялар, рыноктун волатильностуна баардыгы четкий келген чагына караңыздар. Ар бир бөлөк валютный параларды сделка ачканбыз, и баардыгы мисалы биринчисин ачып карай турган болсок, 99% пункта плюс, кийинкисин ача турган болсок 125 пункта плюс, кийинкиси 3 пункт, давай муну эсептеп эле коелу. Евро USD 69 пункта, 100 пункта достор, мындай уверенный моменттерди, ушундай уверенный концепцияларды, стратегияларды силерге ким көргөзүп берип жатат? Мага алып келгилечи, ошондо мага телеграмдан алып келип берип тур, кесип келип берип тур. Мына Нурс көргөздү же Адил көргөздү, мага Адил момундай план түзүп берди, жети Нурс түзүп берди деп тур, мага алып келип тур көргөзгүлө ошол нерселерди. Мен ошол Нурсту, Адилди болобу бөлөк ушул трейдингге аралашып жүргөн адамды мен видеомо кошуп, и ошол адамды дагы сунуштап берүүгө даярмын. Бирок мага бир жумадан кийин келип же 10 күндөн кийин келип туруп, 10 күндөн кийин Нурс план создавать этип койгондон кийин же бөлөк бир өзү план түзүп берип койгондон кийин ошол планды көтөрүп келбегиле достор. Мен азыркы чакта айтып жатам, азыркы чакта эч кимисинде план жок, эч ким план коюп бербейт. Дагондорду додиктердей болуп колдонот, ал дагы Нурс дагы, Адил дагы баардыгы дагондордун додиктердей болуп колдонот достор. Алар соответственно берден эмне кылышат? Алар жандай вывод кыла албай турган аккаунт колдонушу мүмкүн. Счетторун бот менен раскрутка кылып алышы мүмкүн. Бот менен раскрученный счеттордо вывод болбойт. Көптөгөн факторлор бар. Булар алдашат достор. Ошол Нурсун алдайт, Адил алдайт. Мен трейдингке башында иштеп баштаган кезде, могул видеону Нурс деле көрүп калышы мүмкүн, бөлөгү деле көрүп калышы мүмкүн. Силерге жоопта менин алгачкы башында чыккан видеолорума чейин көрүп чыккыла достор. Мен $20 менен, $50 менен өзүм пополнение кылып, $100 менен өзүм пополнение кылып иштеп келгем. Эми бул жакта достор баарыңыздарга мен депозиттерин көргөзүп келгем, выводдарды көргөзүп келгем. Баардык видеолорду ачып карап чыгыңыздар. Менин репутациямды карап чыккыла, адамдар менен сүйлөшүп, мен тууралуу интерес кылып көргүлө. Мен балким 1-2 адам менен кырылган учурларым болгон, мага кайрылган адамдар менен. Бирок өздөрүнүн апендичилиги менен, өздөрүнүн кокмейчилиги менен урушканбыз достор. А так мен адамдардын баардыгы менен наравне, биргеликте, кичүүсү менен дагы, улуусу менен дагы кичип бейил болуп баарлашып келгенбиз достор. Андыктан тандоо сиздерде, жыйынтык сиздерде достор. Бул видеода жакшы видео болду деп ойлойм. Видео жаккан болсо комментарий калтырып, комментарийден колдоо калтырып, видеого лайк басып, эгер каналга катталбай көрүп аткан болсоң, каналга дагы катталып коюңарды өтүнөбүз достор. Сиздер менен Крут трейдер болду. Кийинки видеодо көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар достор.